Азыркы темабыз 1873-76 жылдарда көтөрүлүш, Түштүк Кыргызстан Орусияга каратылышы. Бул темада ошол өткөн темаларда айттык эле, Түндүк Кыргызстан Орусияга каратыш жөнүндө айтканбыз. Бул темада болсо ошол Түштүк Кыргызстандын Орусияга каратылышы. Бул жерде көрүңөр, сөздүн эле өзү айтып турат, каратылышы. Демек, бул темада Түштүк Кыргызстандын Орусияга күч колдонуп каратылыш жөнүндө кеп кылабыз да. Анан бул жерде да сөзсүз түрдө могу көтөрүлүштүн тарыхый мааниси жөнүндө айта кетели. Мына 19-жылымдын 50-жылдарында Кокон хандыгындагы саясий абал жана ичара чыр чатактар козголоңдордун натыйжасында Кокондогу абал саясий өтө начарлаган да. Бул жылдары кыргыз эли жананын билермандары Кокон хандыгынын саясий турмушуна мурдагыдан да активдүү катышып турушкан. Такты үчүн күрөшкөн ханзадаларда кыргыз, кыпчак феодалдарына колдоо сурап кайрылып турганда бул жылдары. 1865 жылы Бухара эмирдиги менен Кокон хандыгынын ортосундагы согушка байланыштуу Кокон хандыгынын стратегиялык маанидеги эң ири шаары Ташкенти. Ташкент шаары, Кокондун бул стратегиялык чоң шаары болгондо Ташкентти орустар басып алууга аракеттенишкен да. Мүмкүнчүлүктү текке кетирбей, май айында генерал Черняев өзүнүн көп сандуу аскерлери менен Ташкентти басып алууга аракет жасап, 17 майда орустар Ташкент шаарын басып алышкан. Себеби Ташкент шаары ошо Кокон хандыгынын эң стратегиялык маанидеги шаар болгон да. Калкы жагынан дагы көп. Себеби бул жерде да орустардын өзүнүн кызыкчылыгы пайда болгон да. Эми могу көтөрүлүш жөнүндө бир эки ооз сөз. Кокон хандыгындагы элдик көтөрүлүштөр жылдан жыл өткөн сайын күчөп, өзгөчө могу 1873-76 жылдарда көтөрүлүш бул Кокон хандыгынын жоюлушуна алып келген да. Бул көтөрүлүш эки этап менен өткөн да. Биринчи этабында 1873-74 жылдарда болгон. Бул көтөрүлүшкө көчмөн кыргыздар менен бирге эле кыпчактардан 132 миңден ашык адам жана 42 уруунун адам дейли бул жерге. 132 миң деген сан. Анан 42 улуттун уруунун өкүлдөрү катышканда буга. Бул ушул биринчи этаптагы көтөрүлүш негизинен хандын эзүүсүнө каршы багытталган. Кокон хандыгынын эң акыркы хандарынын бири болуп ким болгон? Кудаяр хан болгон, Кудаяр. Хандын эзүүсүнө каршы багытталган көтөрүлүш болгондо бул биринчи этабында. Бул көтөрүлүшкө дагы кыргыздардан тышкары жанагы өзбек, тажиктер дагы кыймылга массалык түрдө жана активдүү катышкан да. Ал эми көтөрүлүштүн экинчи этабы 1874-76 жылдар болгон да. Бул да негизинен көтөрүлүштүн мүнөзү кокондуктарга каршы Коконго жана орус баскынчыларына каршы багытталган көтөрүлүш болгон. Анан стилек кылып койгон орус анан Кокон хандыгына каршы багытталган көтөрүлүш болгон да. Көтөрүлүштүн жетекчиси Полотхан деген псевдоним менен Исхак Хасан уулу деген адам бул көтөрүлүштү жетектеген, Полотхан деген ат менен. Анан Полотхан ошол 9 октябрда бүт өзүнүн колдоочулары менен Кокон шаарын ээлеп, бирок бул салгылашууда ал көп жоготууларга учураганда, бул көтөрүлүштү басуу үчүн орустар жан аябай жанталашып, кан суудай аккан. Муну эмне деп айтат? Могу жерде мына орустун генералын мына Скобелев могу жерде турбайбы? Ошонун эскерүүсүндө мындай деп айтылат экен да.
Азиядагы бейик ұлтчулук дейт, ушу Скобелев айтып атат могу. Азиядагы бейик ұлтчулук ал жерде кырылган элдин жана кесилген баштын санына түздөн түз байланыштуу деп мойнуна алганда, кан сууда акканда бул көтөрүштү басууга орустар аябай жанталашкан. Орус аскерлери 8-10 январда Анжиян шаарына ээришип, Анжиян шаарында эле Анжиян шаарында 8-10 январда ээлешип 20 000 адам өлгөндө бул ушул Анжиян шаары үчүн. Эмне деген мына сандардан карап көргүлө 20 000 адам. Бул көтөрүштүн өтө кандуу түрдө басылгандыгына бул маалымат берет да. Андан ары ушул Кокон мамлекетин жеңип алуучу катары тарыхта калыш үчүн генерал Скобелев, генерал Скобелев. Коконду баарынан мурун Кокон хандыгын талкалоого мындай жанталашып дилин берген да, дитин берген. Ошонун натыйжасында 1876 жылы 8 февралда Скобелев Кокон шаарын биротоло ээлеп, хандыктын жоюлуш жөнүндө указга ошол убакта Орусиянын падышасы Александр II 1876 жылы 19 февралда кол коюп, Кокон хандыгы указдын негизинде да Кокон хандыгы жоюлган, кулаган, жоюлган. Кокон хандыгын тарыхына алып келсек, мына 1709 жылдан 1876 жылга чейин жашап келген Кокон хандыгы ошол Александр II мына мореки. Александр II-нин 1876-19 жылдагы указы менен жоюлган да бул хандык. Ал эми жанагы биз айтып кеткен Исхак Хасан уулу ушул орустар тарабынан кармалып 1 мартта дарга асылып өлтүрүлгөн да бул Исхак Хасан уулу. Андан кийинки жүрүш кандай болгон? Андан кийинки жүрүш мына бүт бардыгы түштүк жанагы көтөрүштү басылды, орустар кан аяксыз түрдө басты. Эми жерде алайлык кыргыздар орустарга багынбай алайлык кыргыздар калган да, алайлык кыргыздар. Ал алайлык кыргыздардын башчысы, алайлык кыргыздардын башында мына биздин Курманжан Датка. Энебиз ошол алайлык кыргыздарды башкарып келген да. Бул чөлкөмдө баягы кыргыздарды моюн сундуруш үчүн генерал Скобелев алай согуштук, илимий согуштук экспедициясы деген алай илимий согуштук экспедиция, кыскартып эле жазайын, экспедициясы деген атайын жүрүш уюштуруп, анын максаты ошол алайлык кыргыздарды Россиянын эмесине карамана киргизүү болгон да. Жерден артынан ошол элчилер жиберип Курманжан Датканын артынан Курманжан Датка баягы күчтөрдүн баланстын тең эместигин сезет дагы. Анан өзү 1876 жылы Курманжан Датка 1876 жылы 29 июлда чоң алайдагы жанагы Скобелевдин могу лагерине келип, аны Скобелевдин кабыл алуусунда болот да. Ошол жерден кабыл алууда Курманжан Датка баягы элин бөөдө кыргындан учуратпастан ошол орус бийлигине баш ийгендигин билдирет да ошол кезигишүүдө. Анан ошол кезигишүүдө мына биз Курманжанды Алай ханышасы деп атпайбызбы? Алай ханышасы депчи. Бул сөз кайдан келип чыккан? Ханышасы. Муну ошол жолугушууда жанагы 29 июлдагы жолугушууда Скобелев Курманжан Датка менен бетме-бет мына сүйлөшүп атып. Ошондо бул Курманжан Датканын кыраакылыгына, аябай дипломаттык сөз таап сүйлөгөндүгүнө, өзүнүн чечкиндүүлүгүнө аябай аял катары болсо дагы мыкты баа берип туруп, анан баягы орусча айтат, не коронованный деп, мындай таажы кийгизилбеген деп айтсак болобу. Анан Оозеки түрүндө ушул Курманжан Датканы Алай ханышасы деп атап койгон да, Алай ханышасы деп баа берген да. Бул жолугушууда ошол Курманжан Датка күчтөрдүн тең эместигин түшүнүп, өзүнүн элин бөөдө өлүмдөн алып калуудан сактап,
То есть бөдө өлүмдөн сактап, Курманжан Датка ошол алай кыргыздардын орус бийликтерине багынгандыгын билдирген да. Жана балдарына да орус букаралыгын кабыл алуусуна көмөктөшүүгө мажбур болгон да. Мажбур болгон. Бул окуя гана мына алай. Алай мына Кыргызстандын ушул чөлкөмүндө жүргөн окуялар да. Ушул чөлкөмдө эң акыркылардан болуп Орусиянын составына ушул алай кыргыздар кирген да. Эми Курманжан Датка жөнүндө бир эки сөз айтып кетсек, Курманжан Датка болсо ошол кичине 1918-11 жылы туулган экен, ошол алайдагы кыргыздардын баш карчысына Алай ханышасы деген ат менен бизге белгилүү болуп келген. Анан жанагы ошол Алымбек Датка менен баш кошуп 29 жыл бирге жашап деп ошо тарых барактарында айтылып жүрөт. Анан Алымбек Датка өлтүргөндөн кийин анан бүткүл алай өрөөнүн өзүнүн башкаруусуна алган да. Ошол жанагы 1876-29 жылы ошол эң акыркылардан болуп алайлыктардын Орусияга кошулушуна ошол Курманжан Датканын эмгеги зор да. Ошентип ошол 1876 жылы 29 июлда ошол жанагы Скобелев менен Курманжан Датканын жолугушунда алай кыргыздары Россиянын составына кошулган. Бул жерде бир датаны айтып кетели, мына орустар менен өткөн темаларды айттык эле. 1855 жылы башталган, жыйынтыгында айтып коеюн, 1855 жылы башталган Кыргызстандын Орусияга кошулуу процесси ошол 1876 жылы ошол жанагы алайлык кыргыздардын Россиянын курамына каратылышы менен бул Кыргызстандын Россияга кошулуу процесси аяктаган.